Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum бағбандар жаматы. Жаллабатта мисте бақтауыз. Өзіңіздер көрсеңіздер болады. Мына жерде ушул дарақтардың бардығын Союз кезінде ушул тоқой чарбасы отырғызған. Мына ушуларды менети момда болуп, ушунун бардығы не тоқой болып тұрады да. Ушулардын бардығы ошолордун Союз кезіндегі иштеген тоқойчулардын менети бұл. Мына көрсеңіздер, мынанда мына бүчүрү уже көзгө көрүнүп калыптыр. Мына ушулар гүлдөйт. Мына ушул жер гүлдөгөндө ушул мистели бак бирдей гүлдөйт. Ушунчалык гүлү өтө кооз болот. Мына ушул эмнени айтайын деп атам бул жерде эми. Туугандар, мына токой чарбачылыгы бизде бар 30 жылдан бери дарак отургузушат. Бирок мына Союздун кезиндегидей порядок жок да бизде. Ошол себептен намынтип канча баг отургузса дагы алар өнбөйт да. Көрүңүздөр туугандар. Азыркы мына жашап аткан дарактарды жалаң Союздун адамдары отургузуп кеткен. Адан кийин болсо 30 жылдан берки отургузган дарактарды мына токой чарбачылыгы бир чоң ревизияга учураш керек. Буларды текшериш керек болуп атат да. Мына 30 жылдан бери силер кай жерге кандай дарак отургуздуңуздар, ошолорду канчасы өндү, канчасы эмне болду деп бир чоң ревизия жүргүзүш керек. Мына туугандар, бардыңыздарды Жаллабатка келсеңиздер, ушул курортко бараткан жолдо, курорттун ичинде бардык жерде эле сонун ушундай мисте дарактарын көрүп кетсеңиздер болот. Мына туугандар. Мына ушул мисте бактар. Мурзакул болуш жолу дейт. Мына болсо арка. Мына ушул эмеге кирип кете турган арка. Жаллабат санаториясына.